Ош мамлекеттик педагогикалык университетинде студенттин сынагына сынбайсызбы аттуу шоу программадагы кече болуп өттү. Аталган программа колледждин башталгыч класстарынын педагогикасы жана мамлекеттик тил кафедрасы тарабынан салттуу түрдө үзгүлтүксүз өтүп келүүдө. Дагы жакшы мотивация берип, жакшы жаңылыктарды алып, ушу үлгүлүү конокторду чакырабыз. Бүгүнкү коногубуз өзгөчө болду. Бул Дүшөн агай. Дүшөн агай менен биз дайыма сыймыктанабыз. Биз эмес Кыргызстан, Орто Азия дегеле баарысын билесиңер. Ошол агайдын келгени бизге сыймык болду, өзгөчө болду. 3 турда болду. Агай жөнүндө аябай маалыматтарды издеп, өзүнөн сурабай кызыктуу маалыматтар тапканга аракет кылдык. Студенттер дагы өздөрү кызыгып, көптөгөн суроолорго жооп алды деп ишенемин. Бул жолку сынактын коногу белгилүү педагог, Назарбаев университетинин профессору Дүшөн Шаматов болуп, студенттерди бир топто асымдуу жана аларды кызыктырган суроолоруна бирде сынып, бирде сынбай так жооп бергенге аракет кылды. Тайпада жалгыз баламын. Сиз дагы студент кезиңизде тайпада жалгыз эркек бала болуп ишкенсиз. Ошол студент кезиңиздеги кызыктуу окуялардан бирди айтыңыз. Бирок кээдечи мындай тыныгы учурунда жанында отурсам мени унутуп калышат эле. Жана жигиттер жөнүндө сүйлөгөндө, кое тур, мен бармын деген сөздөр көп болду. Самасбай, септиги сиз кандай карайсыз? Мен септиги сүрөткө чыксам болобу? Мугалим өз кошуп күйлөп деп алып, экинчи сүйлөгө коет да. Ошондон адам ката кетирсе, жөн эле мындай кабыл алып койсок, баягы тили чыгат экен да. Ошого мен аракет кылайын. Так, 8 жерде 1 8, 8 жерде 2 16, 8 жерде 3 24, 8 жерде 4 32, 8 жерде 5 40, 8 жерде 6 48, 8 жерде 7 56, 8 жерде 8 64, 8 жерде 9 90, 64, 72, 8 жерде 9 72, 8 жерде 10, 80. Üçüncü klasdan beri ушунчалык кыйналып келгем. Атадан артуу, атага теңүү, атадан кем деген сөз бар. Сиз өзүңүздү кандай болгонун ойлойсуз? Ана техникадан алысмын. Артырап эмесин, анан сууда суза албайм. Кемчиликтерим аябай көп. Кээ бир жактарынан өтө кыйын болгонмен, кээ бир гитара ойнай албайм, аккордеон ойнай албайм, ушундай жактар бар. Бирок тамашалап айтып коеюнчу. Машина айдай албайм дегенденчи, мен сыймыктанам, мен айтам. Кыргызстанда жалгыз эмесмин. Дагы ким айдай албайт айтайынбы? Мен Аскар Акаевич айдай албаган экен. Чыңгыз Айтматов машина айдай албаган. Менин досум бар, Абдулвахап Нурбаев машина айдай албайт. Өмүрбек Ширкешевич ал да машина айдай албайт. Биз көбүлөбүз. Ошондон Каармандын буга чейин дайым илим чөйрөсүндө, иш үстүндө гана жүргөнү маалым болсо, бүгүнкү кечеде Шаматовдун балалык кези, жаштык курагы, үй бүлөсү жана жеке сапаттары тууралуу кенен маектер болду. Жан дүйнөсү жөнөкөй болгон профессор студенттердин берген ар бир суроосу ойлондурган, кыйын жана таамай суроолор экендигин белгилеп, уюштуруу тобуна ыраазычылык билдирди. Bir-iki жолу сындым окшойт, же көп эле жолу сындым окшойт. Мындай кыйналып кеттим, көп суроолорго жооп бере албай калып аттым көбүнчө. Анан жанагы жооп таба албай аттым, жана Манастын 7 осуяты, календардын аттары боюнча. Бирок бул ошол студенттердин билимин көргөзүп турат, алардын ар нерсеге кызыкканын көргөзүп турат. Ар кимиси өзүнө кызыккан суроо берип туруп, өзүнө кызыккан жоопту алганга аракет кылганы, ошол студенттердин анан мыкты суроолорду даярдаганы, өзү дегеле суроо бербесе билим болбойт. Суроо берүү аркылуу студенттерге кичине болсо салым болуп атат. Эгер сабакта дагы мен дайым айтам, адам суроо берип изденбесе билим жок болот. Ошон үчүн азыркы мен ойлойм, кичине болсо дагы баарыбыз, мен өзүм дагы жакшы нерселерди алдым, студенттерге дагы эч болбосо кичине болсо дагы бир пайдалуу нерсе болду окшойт. Жолугушуунун жыйынтыгында профессор мыкты суроо берип, айрым учурда сынагына сындырган жана бүгүнкү кечеге активдүү катышкан студенттерге өз белегин тапшырып, окууларына ийгилик каалады. Ал эми уюштуруу тобу программанын салтына айланган сумканы каарманга белекке тапшырып, илим жолунда дагы көптөгөн изилдөөлөрдү жасап, билим берүүгө салымын кошо беришине тилектеш болушту. Айсулуу Сүйүнбек кызы, Борон Чергешев, Ошемпу жаңылыктары.